Анда эмесе кыргыз тилин даңазалоо боюнча ачык тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Эне тилди даңазалаган иш-чара мугалимдер менен окуучулардын катышуусунда өттү. Самалыктын жүрүшүндө тилчилер тарабынан ачык сабактар өтүлүп, улуттар аралык эне тилди даңктаган концерттик программа тартууланды. Мектеп негизинен 3 тилде окутуу жүргүзөт. Орус, кыргыз, анан өзбек тилинде окутуу жүргүзгөндүгүнө байланыштуу бизде ушундай иш-чаралар өтө, эне тилге басым жасалган иш-чаралар өтө көп болууда. Буга чейин мына өзбек тилчилер тарабынан Brain Ring уюштурулду. Кыргыз тилчилер тарабынан улуттун жүзү тил болбосо маданият өнүкпөйт деген темаларда көптөгөн ушундай иш-чаралар өтүп келүүдө. Иш-чаранын башкы максаты мектеп окуучуларын деги эле жаштардын мекенчилдик сезимин жогорулатуу менен эне тилди баркытуу, нарктуулугун үйрөтүп, кийинки муңга өткөрүп берүү болуп саналат. Биз Токтогул атындагы орто мектебинде окуучуларга эне тилин, өзбек тилин үйрөтүү менен бирге кыргыз тили, орус тили жана чет тилдерин кемчиликсиз үйрөтүүгө аракет жасап жатабыз. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамын ишке ашыруу Бириккен Улуттар Уюмунун жана ЮНЕСКОнун чечиминин негизинде Кыргызстанда жашаган бардык улуттардын эне тилдерин натыйжалуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу максатында бул күнү бардык билим берүү мекемелеринде ачык сабактар, илимий иш-чаралар өткөрүлүп келет. Кошумчалай кетсек, шаардагы башка мектептерде да эне тилди даңазалаган иш-чаралар өткөрүлүүдө. Айсулуу Абдулаким кызы, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.